Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ошо кыргыздын улуулугун таанытуу, кудуреттүү улуу табылга ошо кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан адамзат багытын таппай калган кезде дүйнө эли дөңгөрөп, жол таппай калган кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап барат деп берилет. Ар бир адам, ар бир улут, ар бир мамлекет, өлкөнүн дагы ушул бир ааламдык милдет, кызматы же жаңы бир миссиясы бар экен. Ошондо кыргыз эли нурдан жаралган, жомок менен жашалган делип атпайбы? Ошондо нур дүйнөлөрдүн ээси же болбосо ошо кыргызчылык, мына ошо илим өзү кайыпчылык, кыргызчылык, теңирчилик, манасчылык, шаманчылык деп берилет. Ошондо бул кыргызчылык, теңирчилик бул дин эмес, ааламдан келген акыреттин, теңирдин сырлары. Акыреттин, теңирдин, Кудайдын сыры. Нур дүйнөнүн түпкү нускасы, ошо жогорку нур дүйнөлөрдүн түпкү нускасы. Теңдешсиз аяндар, кабарлар. Бул дүйнө тааным деп. Ошо ааламдык илим эмнеге түштү дегенде ошо жаңы көрүп аткандар бар, же дагы ошол бир мындай кенен түшүнүк болуш үчүн ооба ааламдан илимдер түшүп келген экен. Пайгамбарларга түшкөн экен. Бирок пайгамбарларга илим түшкөнү менен ошол элге, ошол тилде түшүп, көп жылга чейин которулбай, мааниси ачылбай келген. Бирок Кудай ошо көкүрөгү менен ишенген адамдарга ааламдык илим болгондон кийин ошол араб тилинде окулса дагы таасир берген, айыккан, же ошо Куран окулган жерде, мисалга мен ошо Куран окулуп мындай чыкылган жерде деле эстейм. Мындай эстеп, себеби ошо баары бир ааламдан берилген илим болгондуктан, Кудайды ошо мактоо болуп аткандыктан. Азыркы доордун айырмасы эмне дегенде, ал кезде бир адамзатты мындай бир ак кара менен кармап туруу үчүн берилген илимдер ааламдан. Азыркы доордун ааламдык берилген илимдин айырмасы эмне дегенде, ар улуттун, ар адамга кандайдыр бир өз тилинде берилип атат. Мына дүйнө элинде деле сүрөт түрүндө, кара сөз, ыр түрүндө. Ошо ааламдан келген илимдин баарынын эле максаты бирөө, жер пендесин ыйманга чакыруу, өстүрүү. Мейли ыр болсо деле ошондо маани бар. Жан дүйнөнү бийиктетүү бар. Анан ошо жан дүйнө илимине сугарылган адамдын айырмачылыгы ушул: ач көздүккө азгырылбайт, бекер оокатка кызыкпайт. Айырмачылык ушул болуп атат. Анан ушу өзүн тааныйт, ааламды, табиятты таануу, адамзат жөнүндө басып өткөн бир такталбаган жерлер жөнүндө, мисалы мына Эргешбай атага ошо Ысык көл жөнүндө так берилген, ушул Чештебе жөнүндө, Кошой коргон жөнүндө, Ташыр абад жөнүндө ар кандай бир легенда десек болобу, айтылып келгендиктен мен ошо Эргешбай атаны алып алып ат башыга алып барып келгем. Ошо Ташыр абад жөнүндө мисалга Эргешбай ата ошо көрө элек экен, Ташыр абадка барганда эле бир комнатка чуркап кирип эле бир ташты кучактап жатып калды. Анан эсим чыгып бир аз турсам турду, анан туруп эле анан эчтекени карабай анан жазып кирди. Ташыр абад бул кербен сарай эмес экен, анан ошо болжоп койгондо кербен сарай, анан кербендер ошол жерге түнөптүр деп. Жок, бул Эргешбай экенин атамдын алган байланышы боюнча ошол жерде бир 32 олия отуруптур. Кароолчудан сурады, эмне деп айтылат бул таш үй жөнүндө деп. Анан ар кандайды айтты ал киши. Анан бул жерде жок, 32 комнаты бар экен, төбөсүндө терезелери бар экен.
деп ошондой дейт. Анан чындап мындай эми санаган жокпуз, бирок баягы холл болуп, холлдун ар жагында мындай азыркы тил менен зал болуп, залдын ар жагында ошондой бир комнаттар 32 окшойт. Ошо аала менен байланышкан делип ушундай такталган, тагыраак эми толук эсимде жок. Анысы кандай мына ошондой такталбаган тарыхтарды тактап атат. Ошол Айкөл Манаста дагы мындай тарыхталбаган, толукталбаган, мисалы Манас бабамдын канчанчы туулуп, канча жашында кеткенин ошондон тактап берип атат. Ошентип, урматтуу улуу журтум, ааламдан илим түшкөндөн кийин адамзаттын ойлоп тапкан мыйзамы, чыгарган мыйзамдары, чечимдери, көрсөтүп аткан программалары адамзатка бир гана кыргын кырсык алып келди. Эмнеге кыргын кырсык алып келди дегенде, алар акылы менен жашап атат да. Бул жерде болсо ааламдык илимдин азыр эмне максаты бар эми дегенде, адамзатты өс деп атат, өйдөлө. Ошондо баланын өсүшүн деле ата каалайт. Өзүнө тең болушун, өзүнө түшүнүшүн, эне деле ошо кыздын өсүшүн, келиндин өсүшүн, сүйлөтпөй сезсең болбойбу дегендей эле ушуну каалагандай азыркы доордо дагы ошо Кудай жарыгы китебинде дагы, ошо Адам ата көрүнүп жаздырган ишаратта дагы адамзатты жаратуучулукка өт деп атат. Жаратуучулук деген эми Кудайды элестете албайлы, асманда улуу Кудай бар. Бирок ошо жердеги Кудай дейбизби, же жерге теңир кыргызды, ошо тең жашоону мен жаратканды сактап бер деп, тең жашоону кармап бер деп, ошону улап бер деп жараткан. Анан улуу кыргызга ошол улуу сыпатка калыптанса, өссө, ошо мындай чеберинде, чоркогунда адам өзү жаратат, масындагы, касында адам өзү жаратат. Каршылашты дагы, ууруну дагы, урушту да адам өзү жаратат. Караңыз, мына өзүбүз жаратып алабыз да, касташпасак кас деле жок да. Жазса жооп бербей кой, майдаланып не кыласы, мисалы. Урушту деле, ууруну деле адам өзү жаратат. Ооруну деле, ооматты деле адам өзү жаратат. Кыжаалат болсоң, майдалансаң, оору сизди басат да, анан Кудай байкуш не кылат? Суранма менен, тиленге менен эч пайда жок. Ошол кыскасы, ошо адамзатка башчы кылып анан кыргызды жаратты, улуу кылып. Анан эми азыр эмне болот дегенде, улуттар кыргызга урпак болот. Эмнеге? Себеби түш байланышы, 21-кылымдын сырын билгендиги, улуу касиети менен кыргызчылык адамзатты кыямат күнүнөн куткаруучу улуу саясат. Мына берилген илим. Ошондо куткаруучу дегенде, батыш эли банкрот болушу мүмкүн, бороон каптайт, же ошо улуттар кырсыгат, кыйынчылык болот, жана уруш болот, талаш болот, атыш болот, жокчулук болушу мүмкүн, ачкачылык болушу мүмкүн. Ошондо анан кыргыз куткарып калат. Эмнеге дегенде, алар аалам сырын билбей атат. Адамды өс деп Кудайдан буйрук түшкөнүн, өйдөлө дегенин, эски ак карадан чык дегенин, улутка, динге бөлгөндөн чык дегенин алар түшүнбөй атат. Ал эмне аркылуу аткарат дегенде, анан ошо табият Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы. Табият Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети, анан табият аркылуу ар кандай жазалаган атат. Азыр биз биринчиде экономика деп эле башыбызды уруп алдык да. Байлык болсо экен, анан элден ашсам экен дегендей эле, той болсо экен, бир башка эле бир башыбызга уруп алдык. Кыргыз эргесинде тобо десек болот, шүгүр десек болот. Бул ааламдык илим түшкөндөн кийин кара сөз эле түшкөн жок да, мунун энергиясы кошо түштү. Энергия түшкөн эми куту кошо түштү. Көп адамдар сиңирип алды, көп адамдар өсүп баратат мына. Биздин көрөрмандарыбыз, окурмандарыбыз, келип илим алып кеткендер, бир жума жашап, аябай өсүп кеткендер, көп түшүнүккө жетип алган адамдар. Ошондо бир адамдын жарыгы бир айылга шам болот деп берилет.
ансагандай кыргыз жергесине азыр тобо дешебиз керек. Ар адам эмне болот, ошо бир эле адамзатты куткарып салбайт. Ар адам азыр өз эмгеги менен өсүш керек. Адамда өсүү болбосо, же болбосо ошол мындай министр указын приказын киргизсе, аткарбасаң гуппа харес, аткарсаң поощрение, должностное назначение өйдөлө дегендей эле азыр дагы ошол улуулук мыйзамын уктуңбу, умтулууга милдеттүүсүң. Эгер умтула албасаң, эски жолдо жүрсөң, анда адам кырсыгат. Ушул илимди алгандан кийин бурулуш кылып кеткен адамга учурдагы аракети үчүн башаттагы күнөөсү кечирилет. Эч тарыхына карабайм деп туруп атпайбы? Кудайдын кечиримдүүлүгү менен касиеттүү деп. Учурдагы аракетиң үчүн бактуу өлөткө жетишесиң. Кырсык адам ааламдык кызматын билбегенде, аткарбаганда Кудайдан ачыктан эскертүүсү. Мына ааламдык кызматың аткар. Жердигиңде эме жашай берерсиң, ошол ааламдык түшүнүңө жараша жерде ырыскы буйругантат. Ошентип ар адам азыр өзү үчүн күрөшүш керек болуп атат. Жакынын чакырыш керек болуп атат. Өйдөлө өз эски түшүнүгүңөн чык, доордун талабы башка. Өзүңдүн жашоого жаралуу максатыңды бил, жөн эле жаралбагандырсың. Бир миссияңды издеп көр. Бир утуш ал, бактуу өлөткө жетиш. Оорудан чык, бир ооматын кабыл ал, кырсыктан чык, бир кызматыңды кыл деп. Мына ар бир адамга азыр мен сени кыйратып коем, анан этаж үй салып берип коем, анан мектеп салып берип коем, анан көчөңө свет коюп берем, анан асфальттайм. Бул өтө майда сөз. Өтө жан дүйнөсү жарды адамдын айтканы бул. Азыр адамдын аң сезимин, болгон ошо каражатты, болгон ошо саясатты адамдын аң сезимине салсак эле оорудан кутулган атат. Кырсыктан кутулган атат. Кыйынчылык күндөн кутулган атат, урматтуу журтум. Караңызчы. Не деген керемет бул жерде. Мына ушинтип эми эмне кылыш керек азыр? Эң биринчи адам боштондукка чыгыш керек болуп атат. Биз өзүбүздү рамкалап алганбыз, кысып алганбыз, кыжаалат болуп, баардык нерсени учуруп алганбыз. Мына бийлик деген бул бийик түшүнүк. Кудай бийлик жүргүзөт го. Мына арбага ыраазы болмоюнча тириктин иши жүрбөйт дейбиз. Бийлик жүргүзөт. Эмнеге бийлик жүргүзөт дегенде, ал бийик түшүнүктө болуп атпайбы? Ошон үчүн бийлик жүргүзөт. Мисалы, директор деле башкага караганда түшүнүгү бийик да. Стажысы бийик. Анын сыңарындай эле, урматтуу журтум, бул жерде деле ошол бийик түшүнүккө жетиш керек болуп атат адам. Бийик түшүнүккө жетсе, ал адам керек болсо ошо ааламдык күчтөр менен гармонияга чыгып бийлик жүргүзгөн атат. Табият менен гармонияда болуп, от суу ташка буйрук берген атат. Адам башкарат, аалам аткарат дегенге. Майда түшүнүктөгү, же болбосо ошо бийик түшүнүктөгү атанын деле сөзү ок, орунду, салмактуу, барктуу, салттуу дегендей. Ошо биз майда түшүнүккө түшүп алганбыз да, ар бирибиз башаттан баштап башкабызга чейин ошо эл жетекчисинен баштап жөнөкөй адамга чейин майда түшүнүккө түшүп алдык. Ар адам азыр өз жаны үчүн күрөшүш керек. Ошондо боштондукка чыгыш керек. Боштондук бул чыныгы бей. Бошотчу, бул майда нерсе турбайбы? Өзүңдү кадимкидей ошо денелериңди бошот, мээңди бошот, оюңду такыр токтот. Баш ийбе, жанга, таңга деп берилет. Жаратуучу аң сезимге жет. Асман, жер, табият жөнүндө кең түшүнүккө ээ бол. Ошондо бул илимдин жеткен чеги ушул болуп атат да, ошондо эми адам жаратуучуга айланат дегенде сенин анатомияң, астрологиянын ролун аткарган атат. Мына бул жерде бар шарт.
ар бир адамдын ою жаман ою, ошо ак кара ою, аба ырайына, аалам жерге таасир этерин билип, мүнөзүн мээримдүүлүккө өткөрсүн деп. Бүймайрам апанын дагы биринчи эле томунда жайсаң ата айтып атат. Мындай маанисин сабын жаттап эстей албай атам. Ошол сенин кабагың бүркөлгөндө аба ырайы бүркөлөт деп атат. Эми ал эже дагы касиеттүү адам да. Анысы кандай ошо биздин кабагыбызга карап аба ырайы бузулушу мүмкүн экен. Каарын төгүшү мүмкүн экен. Анан кайра ошо кыргызчылыкта да так берилет. Сен күлүп жайнап жүрсөң, өзүңдү бийик сезип, бош, көңүлдүү жүрсөң, сага ак энергия түшүп турат деп. Карары биле нерв болуп эле кыжаалат боло берсең, сага кара энергия түшүп турат деп. Кайра ошо кыргызчылыкта көңүлдүү жүрсөң көп иш бүтөт, көңүлүң жок болсо көрүнүп турган иш бүтпөйт. Анысы кандай көрдүңүзбү? Өзүбүз керек болсо ушул могу чөйрөбүзгө, кайра ошо Кудай жарыгында дагы так берилет. Сенин жаман оюң өзүңөн артпай, өзүңө таасир этип талкаланасың депчи. Бирөөнү жаман ойлосоң. Анткени абада ушундай эсеп башталды. Ар бир адам азыр оюнан, сөзүнөн жыйынтыгын көрүп турат. Сен ошо жакшыны жаратып, жакшы болот деп мээрим төгүп элге, энеси, атасы катары ошентсең, сага кайра ошол жообу келип турат. Жаман оюңан да жоо болот экенсиң, жаман ишиңен да жоо болот экенсиң. Ошондо азыр эми коррупцияны кантип жоебуз деп баштары катып атпайбы? Таза коом коебуз, анан контролдойбуз, анан тартип киргизебиз. Чекесине же денесине жычок койсоң да бирдемени ойлоп табат да алар. Алчу киши. Адам ушул өзүн тааныган кезде бирөөнүн ырыскысын урдайбы? Алабы, келсе да кой, бул ашык, бул менин ишим эмес, бул менин жумушум эмес, бул мага буйрулган ырыскы эмес. Өзүң кыйналып турсаң, бүлүнгөндөн бүлдүргө алба деп коет го кыргызда. Өзүң бүлүнүп турсаң, анан мен сенден алганым, өзүңүн башыңа иш тишип турса, мен сенден алганым мага буйруйбу? Бүлдүргө, ошо жамандыгың башыңа түшүп атат, ошо жамандык алган пул менен мага өтүп кетпейби деген түшүнүккө жеткен деле. Же болбосо адамдын жаны жаманбы, жакшыбы жерде? Жаман дейбиз, жан дүйнөсү жарда дейбиз. Адамдын баарынын жаны ааламдан келген турбайбы? Ошого карап мамиле кыл деген деле. Биз ааламдык бир тууганбыз деген түшүнүккө жеткен кезде ким коррупция кылат? Ким взятка алат? Ким бирөөнүн ырыскысын жейт? Бирөөнүн ырыскысын жеген адамдардын жакшы болуп кеткенин көрдүңүздөрбү? Соттун бир ман чыркап пенсиядан кийин жыргап кеткенин мен көрө элекмин. Прокурордун бир пенсиядан кийин жыргап кеткенин көрө элекмин. Эли да сүйүп, жери да сүйүп, тууганы да сүйүп, көчөдөгү адам дагы жакшы көргөнүн көрө элекмин. Мүмкүн эми бир жашоосуна жетип аткандыр, сарай алып алгандыр, мал сал алып алгандыр, пул салып койгондур банкка. Саясатчылардын деле деги эле дүйнө элинен көрдүңүзбү? Ошон үчүн теңир тең деген ошол болуп атат да, тең деп. Теңир тең көргөндү теңирим жалгаптыр деп атпайбы? Келиңиз, чогуу туралы бар окат. Анан аркасындагы учурчак, кыргыз учурчак менен жашаган ошол болуп атпайбы? Кудайдын айтканын көрөрбүз, Кудайдын бергенин көрөрбүз. Кел муну көрүп туралы, муну ичип туралы, могу ишти кылып туралы деп. Ошон үчүн өтө ылдыяң сезимге түшүп алдык, урматтуу боло журтум. Мына ошентип отуруп бул илимдин аягында башатка кайтуу куюнат. Башатта ошо табият бейиш болгон, адам жаратуучу болгон. Адам жаратуучулугун жоготкондо анан пендеге айланды. Адамдын чыныгы орду жаратуучулук. Жаратуучулук иштеш үчүн мына бизден эфирден адам айыгып атпайбы?
энергия өтүп атпайбы? Аны үчүн сен ак болушуң керек. Сенде бир касиет болуш керек. Сен так болушуң керек. Сен ар бир кадамыңды, төлгө белгиңди аныктап жүрүшүң керек. Ар бир кадамыңда төлгө белги чыгат. Эгер бир жерден жолуң болбосо кетишиң керек. Дагы эл жер которушуң керек, же изденишиң керек, же ичиңди казышың керек. Бир жанын ит деле багат. Кайда болсо бир күнүң өтөт. Бирок акыры адам бир жамандык үчүн жаралган жок да. Бир учурлар болор, бирөөнү кайроо үчүн, же өсүү үчүн, урунуп, беринип, чоңоюу үчүн бир мындай өйдө төмөн болгондур. Мектепте ушул программалар кирет, Кудай буйрса жакында. Ошондо мектептеги балдар менен адамча сүйлөшсөң болот. Ошого жетип калат. Адам болуп, токтолуп чыккан адам менен иш кылса болот, такташса болот. Керек болсо кеңеш сураса болот ушу мектептин баласына. Акылдуу деп эле биз бир сырттан окуп келген адамды издейбиз. Акылдуу деп эле бир диплому бар адамды издейбиз. Периштеси сүйлөтүп аткан адамдар бар да. Мына бул жерде бирөөнүн сөзүн уга жүр. Эки жагын көрсөң болот. Биринчиден адамдын ошо канча деңгээлге өскөнүн түшүнөсүң. Деңгээлин. Тил дилден чыгып атпайбы иштен. Экинчиден аны да бир жан кийип алды, аны да бир мындай арабайлардын укугары ааламдан. Кийип ал иштөөгө деп. Аны көрөсүң. Деп ансыгандай ошо уга билүү, көтөрө билүү, бир сөз болсо дагы ошондон бир сабак алуу. Ошентип урматтуу улуу журтум, башатка кайтуу куюну жүрдү. Өс деп атат, өйдөлө деп атат. Өзгөр делип атат. Анан эми аалам мыйзамын аткарбагандыктан өсүү болбосо, анан каяктан үйдөн ырыскы болот? Каяктан ден соолугу оңолот? Ден соолугунан, ишинен, малынан, ооматынан, байлыгынан, бийлигинен, төрөттөн, бала чакадан, пикир келишпестиктен, сөзү угунсуз, өтүмсүз болуп калат, болуп кырсыктатып кармап атпайбы? Ошон үчүн аткарууга биз жоопкербиз, милдеттүүбүз. Мына тажабай, чарчабай, жөнөкөйлөштүрүп, ирээттеп ааламдык программаны, проектини кандай дүйнө түптөлөт, кимге ким уланат, оорунун пайда болушун, өлүмдүн пайда болушун, диндер жөнүндө, ак кара түшүнүк жөнүндө, аалам жөнүндө, табият кызматын, адамдын жашоого жаралуу максатын берип келип атпайбы? Кыр-кырынан түздү. Ушул деңгээл көтөрүлгөн кезден адам жаратуучулукка өтөт. Себеби жерде утуш алат деп берилет. Утуп алган деп коет го. Же алып койгон, ал айылды, мындай кызматты деп, кылып деп. Ансыгандай ошол Кудайдын ушу жөнөкөйлүгүн, каалоосун, ошо өзүнө теңдеш бол деп аткандыгын, аны үчүн ошо эски түшүнүктөн чыгуу керек экендигин, ооруну деле адам өзү жаратып алаарын, карылыкты деле адам өзү жаратып алаарын, ушунун баарын чечмелеп берип атпайбызбы, урматтуу улуу журтум? Бул жерде так берилет. Арстан Алай ушул энергияга толуп кыргызга отчет берет деп. Анан кыргыз эли Арстан Алайга отчет берет. Арстан Алай адамзатка отчет берет. Адамзат Арстан Алайга отчет берет деп. Эмне бул? Мына мен сиздерге отчет берип атам мындайча айтканда. Кээ бир саясатчылар айтып атат го, курултайды куруп, анан биз отчет берип турабыз курултайга деп. Курултай курулгуча мына эфирден отчет берип атабыз мындайча айтканда. Кимдин орду бар болсо илешип калды. Бир жарым жыл, 2 жылга жакындап калды, мына жүздөгөн
берүүлөр YouTube'да сакталып турат. Башка телеканалдар айтып атат, ошону эле биз көчүрүп алып өзүбүздүн телевидениядан бербейлиби деп. Эми алардын өзүңөрдүн ишиңер. Кызматыңарды кылгыла кыскасы, жашоого жаралуу максатыңарды билгиле. Мен деле ушул деңгээлге, ушул түшүнүккө жөн жеткен жокмун да, изилденүүнүн үстүндө. Күнү түнү саат кадам сайын изилденем. Түшүмөн жыйынтык чыгарам, чечмелейм. Төлгө белгилерди чечмелейм. Адамдын атын чечмелейм, келген кеткен. Аян байланышты чечмелейм. Ааламды жерге жеткирип айтуу бул өтө татаал. Буруу, ынандыруу дагы татаал. Ан үчүн ошол майдалап сүйлөп, кайра салтка салып, кайра башатка, кайра бүгүнкү күнгө такап жеткириш керек. Курандан минтилген дей берсе эле болбойт да, мисалга. Ансыгандай урматтуу журтум. Кыргызга бир кут келди, кыргыздын бир багы ачылды. Кыргызга бир улуу жол башчы табылды дегендей караңыз. Азыр эмне калды? Биз өзүбүздү гана таануу калды. Өзүбүздүн ордубузду тактоо калды, башка эч нерсе калган жок. Бизде рекламалык тыныгуу бар экен, андан ана сөзүбүздү сулайлы. Программа проектисин берип, ушул заманга туштап, ушу бейиш деген жашоо башталат деп берилет. Ошондо бейиштин элчиси батыштын техникасы деп баягыдай кыдырып элдин андыруу эмес. Анан ошол кезде бир адам ошо сыйкыр ауурага ээ болгондо от, суу, таш, аба ал адамдын аурасынан программа амал алып кетип адамзатты өстүрөт деп, аң сезими бийик деп. Ошо бир эле телевиденияда мисалы көп үй бүлө көргөндөй, ошо бир эле ок, бир эле адам өссө, ошо аба аркылуу адамзаттын аң сезимин өстүрүп, кайра ошого бир тилмеч кылып, жооп алып, бул илимдин аягы мындайча айтканда бир керемет дүйнөгө алып барат. Жомок жашоого алып барат. Биз тозок жашоого эле өтүп алыппыз да. Же болбосо мындай жөнөкөйлөштүрүп айтсак болот. Балдарды уктатаарда жомок айтып берилет го. Анан ушул жомокту угуп жатып, анан рахаттанып, бала уктап калат. Ансыгындай бул жашоо деле биз үчүн жомок экен. Ушу адам өзү жакшы нерсени элестетсе, жакшы ойду ойлосо, жакшы сөздү сүйлөсө, жаратуучулукту иштетсе, мына колубузда не деген керемет китептер, билдирүүлөр бар. Ошону окуп, ошо эски түшүнүктөн мен мантра айтып чыгып кетет экенмин да, мен эски түшүнүктөн өзүмдү таанып чыгып кетет экенмин да деп ошону элестетип, ушул бир улуу рахатка баткан кезде адам жомок жашоого өтүп кеткен атат. А биз могу эки көз менен эле тозок жашоого өтүп алыппыз да. Мына азыр машина айдап баратканда биз көчөдөн көрүп калабыз да, мындай кыжынган кишилер, кысылган адамдар, бир майдаланып кеткендер, көчөгө чыксаң деле, кай жерге барсаң деле ошол азыркы күнүмдүктү ойлоп алган. Ал эмне болду деп ойломоктон 200 жолу ойлосоң деле баары бир ошо болчу нерсе болуп атат да. Ансыгындай ошо өзүңдү бошотуп, ошо көчөдө баратсаң деле бош кое берип, бүгүнкү күнгө тобо деп жарым жандуу эмессиң. Жалдырап бирөөнүн көзүн карап калган жоксуң. Алды саның аман. Аздыр көптүр каражатпы, касиетпи, духпу, ишеничпи, билимби бар, жериң тынчтыкта, бир чоң керемет касиет мына кыргыз жергесине түшүп атат. Жакшы адамдар чыгып атат, калыс адамдар көбөйүп атат, жакшы жаштар чыгып атат. Карыларда бир үмүт оту пайда болуп атат. Мына ушуларды эстеп, ушу бакыт деген бул
ушу бүгүнкү күндөгү могу жашооңдогу бакытты бааласаң ошондо сакталып калат. Же болбосо мына могу машинең кичикпи чоң, ушуга мээрим төгүп, ак жолтой деп, чекесин сүрүп, айнегин тазалап, мээрим төксөң ошол сакталып турат, көбөйүп турат. Же үйүңө барганда деле ыраазы болуп ушул 2 комната үйүң болсо дагы мээрим төгүп, же ошо эриңби, жарыңбы, жакшы көргөн адамбы, жора жолдошуңбу деле тобо деп, шүгүр деп, мээрим төгүп, ушуларды менин ушундай досум бар, ушундай карым катнашта адам бар деп ошентип жакшы көрсөң ошол сакталып турат. Бул бакыттын өзү. Жок деп ушу көңүлүң бузулуп аны чансаң, бакытың ошо менен кеткен атат, үй оокатың ошо менен кеткен атат, машинең барып бир кырсыккан атат, буйрубай калган атат, урматтуу боло журтум. Анан эле бакыт деп эле такыр көктү элестетип алганда, же болбосо такыр эле бир байлыкты элестетип алганда, же бир жылтыр элестетип алганда болбойт. Бакыт жер пайы жашоо менен рахаттануу эмес. Үйлүү болуп, машинелүү болуп же бакыт бул аалам сырын ачуу, мына могу биз ачкандай. Жок дегенде ушуну угуу, ушуну сиңирүү, ушуга калыптануу, аткаруу. Бакыт бул Кудайдын купулуна толуу. Сен кызмат кылсаң анан Кудайдын купулуна толосуң да, сен өзгөрсөң, өссөң, өнүгүү болуп атпайбы, өзгөрүү болуп атпайбы жашооңдо? Өспөсөң өзгөрбөйт да. Кичик бала жашоо өндүрө берсе өзгөрүү жок да, өсүү жок да. Ошондо сен Кудайдын купулуна толуп атпайсың. Өсүп атсаң, өйдөлөп атсаң, бирөөгө жакшылыгың тийип атса, жардамың тийип атса, кеңешиң тийип атса дегендей. Мына бакыт Кудайдын купулуна толуу. 2 дүйнөнүн ээси болуу дейт. Мына жаның о дүйнөдөн келиптир, бул дүйнөдө кызмат кылып атат. Эртең кетсе аяктын ээси болот экен. Аяктын ээси болуш үчүн сен бул жердеги бир келген кызматыңды аткарсаң, анан ошо аякта ээ болот экенсиң да. 2 дүйнөнүн ээси болуу, Кудайдын купулуна салуу, аалам сырын ачуу. Күнүгө ошол сырын ачсаң, ошол бактылуулук. А биз тетирисинче бактыбызды жоготуп ийдик да. Жердеги бакыт түгөйт да. Жердеги тамак деле түгөйт да. Жердеги оокат деле жыртылат да. Жердеги бир жылтыр деле модасы кетет, сезону бүтөт да. Ааламдыкы бүтпөйт да. Сен өсүү жолунда болсоң, күнүгө рахаттансаң, мына бар оокатыңа, жолуккан адамыңа, уккан жакшы жагылыңа, бир жаман нерсени уксаң дагы, жаман адамды көрсөң да ар жагын чечмелеп алсаң, мына ошентип отуруп бейиш деген жашоо ушул болуп атат. Бейиш бул жан дүйнөнүн бейпилдиги. Жан дүйнөнүн тынчтыгы бул жан дүйнөнүн бейиши. Чын эле да. Пулуң болуп эшикте арыздашып атсаң, каякта сен жан дүйнөңдө бейиш? Каякта бейпилдик? Бейиштин дагы, тозоктун дагы, көрүнө дагы анан көмүскөдө жагы болуп атпайбы? Көмүскөсү эми билдирүүлөрдө болгону менен адам аны аң сезимибиз чет элек го, көрө элекпиз. Бирок көрүнө бейиште жакшы жашашыбыз керек болуп атат да. Бейишти биз кейишке айлантып атпайбызбы? Жөн эле жерден таң аткыча жаман ойду ойлоп, уйкудан кетип, көрө алас болуп, ичи тар болуп, анча-мынча сыноого сынып, ийилип. Караңызчы, урматтуу боло журтум. Отурумдук үчүн эмес, адам улуулук үчүн өсүш керек болуп атат. Анан ушул сен өсө албасаң, кызмат кыла албасаң, бала чакаңа кийин зыяны тийип калып атпайбы? Мына бул жерде так берилет. Орустар эми муну мындай жалпы тилде карма деп коет экен, эми ошо ааламдан да ошентип берилет экен. А мындай кыргызча тилде баягы баласына өтүп кетти. Кап ушу атасына көрүнүш керек эле баласына көрүнүп атат бул жамандык. Жана тукумдан тукумга өтүп кетти, каргыш дегендей эле. Эми бул жокпу, бул чындык. Сен кийин дал башың катып, алың кетип, сөзүң эч кимге өтпөй карып калган кезде балаң кыйналып турса, кыйын го, сен үчүн оору го, сен үчүн татаал го. Ошондуктан урматтуу боло журтум, ар адам бул жашоого бир кызматы менен келет турбайбы, бир милдети менен келет турбайбы? Ошону билишибиз керек. Жаратуучулукка өтүшү, башатка кайтуу, адам сыпатка өтүү, ар бай сыпатка калыптануу.
көк теңир кереметине жетишүү болуп атат. Бул жерде иштин баары ушул болуп атат. Кептин баары ошондо болуп атат. Бул жөнөкөй эле нерсе. Бирок эмгек керек, түшүнүктүү бийиктетиш керек. Мына ушул жерде жан дүйнөңдү өтө бош кармасаң, көк мейкиндикте жан дүйнөң тынч турса, сага багындыруучу энергия жайгашат. Багындыруучу энергия менен сен адамды да багындыра аласың. Батаң менен, сөзүң менен. Ааламды дагы багындыра аласың. Сага керемет курал болгон от, суу, таш, абаны да багындыра аласың. Көзгө көрүнбөгөн дүйнөнү да багындыра аласың. А бирок сени менен, мисалы азыр улуу адамга барып сен сүйлөшө албайсың да, себеби сени теңине албайт, деңгээлиң жетпейт. Анысы кандайда сен ошо агарып, өсүп, өйдөлөгөн кезде, анан ошо улуу күчтөр сени менен сүйлөшүп, сенин кызматың аткарып, колдоп, коштогон атпайбы? Кеп ушундай болуп атат. Бул акыркы доор, алтын доордо ошол эки дүйнө биригип кетет. Адам ааламдык түшүнүккө жетет. Ааламдык жашоого жарактуу жан дүйнөгө ээ болот. Ааламдык маданиятка өтөт дегендин баары ошондо болуп атат да. Ал үчүн өсүү керек. Азыр ушу жан дүйнөсү жарды эски адамдар анан экономиканы көтөрүш керек дейт. Адам өспөсөчү, анда табият кырсыгып туруп, малдарын кырылып калсачы ар кандай оору болуп. Кантип аны саясат сактайт? Сактай албайт. Тетирсинче адамды өстүрсө, анан малы көбөйгөн атат, жери көктөгөн атат, ата тегин арбая тынчыган атат. Кайра эл деле азыр элге таарыныштын кереги жок. Мен эч кимге таарына албайм. Себеби башчы багыт көрсөтө албаса, эл байкуш жан дүйнөсү бүгүн жарды болуп калды. Сөз көтөрүмү жок болуп калды. Мындай эле бир көрпендеге айланып калды. Таарына албайсың да. Эл деле ошол. Анан өкмөт бизге кылып бербей атат. Анан биз өзгөнүбүздү өзүбүз көрүп атабыз. Ал күндү бүгүн көрүп турасың. Эртең бала чакаң ооруп калышы мүмкүн, майда түйүшкө түшүп калышы мүмкүн. Ааламдык кызматка өт, китептерди ал, отур, изилден. 6 саның аман кесинде. Бул мурунку 100 жылдык, 1000 жылдыкка окшобойт. Бул доор, талабы өтө башка. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Аалам мыйзамы түшкөндөн кийин адамдын акылы эч нерсени чече дагы, жетектей да, токтото да албай атат. Жеке адам деле жашоосун тынчыта албай атат. Азыр айылда бир экономикалык кризис болгон жок, духовный кризис болуп атат. Эки бир тууган соттошуп атат, бири-бири менен катышпай атат. Ал малынын жоктугунан эмес, бир үйгө батышпастыктан эмес, ал тетирсинче ошо ак кара калтырып ийген. Бирден кетип калган, адам сыпаттан чыгып кеткен, өзүн тааныбастыктан анан ошол кризис, уруш, согуш болуп атат. Ушу биздин түз эфирде телевизорубузда жакшы көрүүбүз өтпөй атат. Сөзүбүздү улап сүйлөй берейин. Мүмкүн суроолор болсо балдар кошуп кое бер. Мына урматтуу улуу журт. Ошондо кыргыз дүйнө элине багыт көрсөтөт. Кыргызга ушундай бир жоопкерчилик буйрулуп атат. Ушул мына бул жерде кыргыз өлкөсү түптөлөт деп аркабызда сүрөттөрдү. Ленин сыяктуу түптөлөт, жаңы идеология, жаңы философия, ааламдык философия менен, жердик эмес. Ааламдык маданият менен, жаратуучулугу менен, өзүн тааныган менен, жок дегенде менден артык сыпатка адам ээ болуп. Анан ошол идеология берилген бул жерде. Мына улуу кыргыз максаты жеңил болсо, жерине жери, сөзү жел болот. Аны жалгандар менен сүйлөп коюп атат, жерине жерип атат, сөзү жел болуп атат. Жерине жеригени бул өлүп да калып атканы, жерден качып кетип атканы дагы сөзү жел болот. Мына бул даана идеология.
Ансығандай ушу жаңы идеология, ааламдык маданият, ааламдык түшүнүк, ааламдык философиясы менен кыргыз өлкөсү түптөлөт, дүйнөгө көчүрүлөт. Эгер кыргыз өлкөсү жаңы идеология, философиясы менен түптөлүп туруп дүйнөгө багыт бербесе, анда улуттарды бороон каптайт. Кырсык көбөйөт. Банкрот болуп тынат болуп атат. Эмнеге дегенде аалам сырын билбейт. Талабын, законун, өсүү жолун биз билбейт. Ошондуктан урматтуу журтум, азыр биз кыргыз өлкөсүн түптөөгө милдеттүүбүз. Мына өткөн эфирде да айтып өттүк, кече дебатта да айтып өттүк. Бул ааламдык проекти. Могу эки падышанын качкандыгы, ар кандай агым диндердин келип кыргыз элин духун чыйрыктырды деп берилет ааламдан. Издентет да духун. Губернатор, аким, ар кандай бир саясат кыргыздын ушу духун чыйрыктырды деп. Анан ошол кезде аалам мыйзамы түптөлөт деп ушу мен өз мындай акылга салып алып эле бир жеке кызыкчылык менен бараткан жокмун да. Мага кереги жок да кызыкчылык. Мен ар бир сөзүмдү, түшүнүгүмдү төлгө белгини аңдып отурсам, дүйнөгө көз карашым терең болсо, көктөн буйрулган адам болсо, мага эмне кереги бар? Акыл менен бар. Анан ошол башчы барыбир менмин. Мен кыргыз өлкөсүн түптөбөсөм, башканын баары бийик түшүнүгү жок, бийик касиет жок деп анан бар айтам. Кыргыз башчысында кудайлык сыпат болуш керек. Калыс ханды адам жаман ойлогонго, сөз сүйлөгөнгө, мындай ойлогонго, ушак айтканга болбойт деп берилчү да. Себеби ааламдагы күчтөрү коргоп турат, Кудайдын көчүрмөсү деп. Анысы кандай? Азыр барбы ошондой касиет эл башчыларында, ошондой калыстык жок, кара күч менен башкарып атат. Бандит жалдап атат, камап атат, атып атат, догурунуп бир докту артып атат. Бул өзү ааламга дагы, адамга дагы, жер энеге дагы эч кимге туура келбеген иш. Мына ушу менин караңгы күчтөрүм кызмат кылгандыктан мына бул жерде турат. Арсалай ыйык адам, ыйык күчтөр кароого алган 21-кылымда деп. Эми асмандан бирөө түшүп келбейт экен да, жерде бирөөнү өстүрөт экен, өйдөлөт экен, дух берет экен, улуу түшүнүк берет экен, керемет сөздөрдү, чечендикти, чеберликти берет экен. А ичинде не деген кереметтер иштеп атат. Анан ыйык күчтөр кызмат кылган үчүн ошо сиздерде өсүү болуп атат, айыгуу болуп атат. Мына бизде бүгүн биз эми мындай түштөрдү, түш аянда бул чындыкта. Анан угуп кичине жыйынтык чыгарып жүрөбүз. Кече биздин эжеке бар эле ошо Барскондогу. Ошо чалган экен. Күйөөсүнүн аты Болот деген жезде эле. Ошо Болот түшүмө кирип Арсалай выборго барып атат десем, о, шайлайбыз деп атат. Мен де ушул башатта быйыл барсамбы, барбасам деп аябай издеп, жок, бул мыйзам өтүш керек, ачыкта кыргыз өлкөсү түптөлүш керек, анан ошого карап улуттар биригиш керек, барбасам болбойт десем дагы казак бир Болот деген досум бар эле, ошого кирип болот аткарабыз дейт да. Аны казак досум эми бир башка улут болуп атпайбы? Башка улут эми башка улуу күчтөр десем, ада кайтыш болуп кеткен экен да, аны укпапмын мен. Демек болот бул айтылгандын баары. Азыр сиздер байкасаңыздар түш аян берип атат. Да мына бизде бир кыз бүгүн айтат. Ошо Каракулжалык кыз эле, ошо бир өтүп кеткен Ататек Арбай 7-номерге добуш беришсин, айтып кой, болбосо кырсыгат деп атат деп, анан ошол издеп атат, кимисине чалам, кайсынысын телефонун чабам деп, бир айылда бир ага тууганымбы же мындайраак бир адамдардымбы. Мунун баарын мындайча айтканда сенин Ататегиңдин Арбайын түшкө киргени, демек баардык арбайлардын аалам мыйзамын аткарган. Кантип ушу Кудай илимин түшүрүп, адамын дайындап, ачыкта аткарылат, улуттар биригет, эски пендечилик закондор жоюлат деп туруп анан бул аткарылбай калсын. Аалам мыйзамы жеңди да, ошон үчүн адам утулуп атат да күндөн күнгө. Окшобой атат да, урматтуу журтум. Ошон үчүн жоопкерсиңер. Мына мен да жоопкермин. Мен кызматымды аткарып баратам.
кызматым аткарганда кырсыктан кутулуп атам. Сиздер да жоопкерсиздер. Кыргыз журтун түптөөгө жаңычы идеология менен. Мына бүгүнкү саясаттын эң слабый жери бул кагаздан бүткөн мыйзамы болуп атат. Кагаз мыйзамы кыйроого алып келген кезде, техникалык өнүгүү адамзаттын аң сезимин бузган кезде, анан теңир мыйзамы түшүп атат. Теңир мыйзамы табиатка эгиз күч болуп атат. Жазалап коюучу күч, өстүрүп коюучу күч, өлтүрүп коюучу күч. Ошон үчүн ар адам азыр ошол эле жанагы эжекелердин, жанагы кыздардын түшүн эле, эми түш аян такта бул. Көрүнүш аян болсо дагы аң сезимине жараша берип коюшу мүмкүн да. Уяттуу адамдар чалып атат. Сизди түш көрдүк, Арсалдай. Байланайын. Мени түш көргөнүң мен Кудайдын сөзүн сүйлөгөнүм. Кудайдын сөзгө түшкө кирип атканы. Мына президенттер түшкө кирсе, аким, абирдүү, намустуу адамдар, касиеттүү адамдар түшкө кирсе, бул Кудайдын түшкөн киргени болуп чечилет. Өз өйдө эле Кудайды такыр бокочо караба, тетирсинче Кудай коркуп жашагыча коңшулаш жаша деп атат. Илим алып. Сыйынба деп атат, сырдашып жаша, өс деп атат. Чындап эле мындай ойлоп отуруп мен кээде ыраазы болом ушу Кудайга. Ушунча кылык кылып атабыз, ушунча бир жаман жолдо жүрүп атабыз. Өлтүрүп атабыз, жаман айтып атабыз, адам баркын билбей атабыз, табиаттын баркын билбей атабыз, аалам сырын ачпай атабыз. Дагы кечирип келген тобо дейли Кудайга. Эки-экиге бөлүп атабыз, ак карага, мусулман, теңирчи, кыргыз, жана башка деп бөлүп атабыз, жарды, бай деп бөлүп атабыз. Көзүнө карап, байлыгына, бийлигине карап мамиле кылып атабыз. Такыл жолдон тайдык. Ошону кечирген Кудайга мен ыраазымын. Мына Кудай кечиримдүүлүгү менен касиеттүү. Сен ошондо кечирчи, сенде да бир касиет болот. Эми ал жан дүйнөсү жардынан сүйлөп койду. Ачуусу келип сүйлөп койду, жаман угуп сүйлөп койду, кечирип койду. Ал бала да бар. Анысы кандай эле мына кечиримдүүлүк өзүңө калаптандыр. Ошентип урматтуу улуу журтум, алтын доорду курууга мына бул жерде берилет. Ак карасына, жаман жакшысына, жынысына, улутуна карабай ар бир адам милдеттүү деп. Алтын доорду куруу деген эми ошо адамзатты өстүрүп кетүү, чогулап. Мына бир адам канча жарыя кылып койду. Канча кыргыздын рухун ойготуп койду, канча касиетин тактап берип койду. Эми бул мөмөлөп кетсе, көбөйүп кетсе, бейишке айланып кеткен атпайбы? Табиятыбыз, адамыбыз жана кыштан чыгып кеткен атпайбы? Кыш мүнөздөн чыгып кеткен атпайбы? Тоң мүнөздөн чыгып кеткен атпайбы? Ал жакын эле турат, ал каныбыздагы эле касиет. Ошого кичине энергия жетпей атат. Ошого биригүү жетпей атат. Тетирсинче азыр чачыроо, оппозиция, пикир келишпестик, бир башка болуп кетти. Бирге койсо эле баары нерсе. Бул жерде так берилет. Бир мүнөзгө бир идеяга адамзат өтөт акыры депчи. Мына чөйрөнү топтоп койдук. Бир жолду, улуу жолду баштап койдук. Улуу кыргызды ойготуп койдук. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, бирөөдөн алган акчаңар сиздин тагдырыңызды чечпейт. Сизге жамандык алып келиши мүмкүн. Сиз билип туруп жалганчылыкка кетип атасыз. Жалган адамды мактап атасыз. Жалган дүйнөнүн өкүлүн туура деп атасыз. Бул жакшылык алып барбайт. Өлсөң да чыныңды айтып өл. Жаның баары ааламга бараары чындык. Ата бабанын арбайынын астында жооп берери чындык. Андан көрө унчукпай кой, андан көрө ошо чөйрөдөн басып кет. Жалганчылык жакырчылыкты таркабылайт. Ошо бирөөдөн алганың көңүлүн оорутуп. Же ошо жана бир 2000 сом бир мүшөгүн бир балекет тарып. Эми ошону алганда сен айбан, ошону берген да бир айбан да. Айбанчылык кылчы. Ойлоп атат ушу пул менен эле, анан бир ошо кысым менен эле, байлык менен, анан бийлик менен бир иш чектелет деп. Чектелбейт да, бул жок нерсе да, асманда
барбы байлык? Асманда пул барбы? Жок да. Кана пул болсо бияктан резерв кылып ала кетет элек го. Же бир карточка ала кетет элек, аякта бир машинка болсо. Аякта абийир бар, намыс бар, аякта жан бар, аякта бир чоң эсеп бар, чоң закон бар, урматтуу болчурт. Ошондуктан ааламдык мыйзамды орнотууга, коштоого, элге жеткирүүгө, алтын доорду ачыктан курууга ар бириңер милдеттүүсүңөр. Ошо кагаз мыйзамынан чыгууга кандай болсо дагы өзгөрүү болот. Каалайсың, каалабайсыңбы? Түшүңө кара. Ошо бир пулга салып баратып, эртең эл ошо добушуң берип коюп, ошо пенделер элди эртең дагы чайнаса 1 жыл, 2 жылга көп деле кетпейт го. Узабайт баары бир. Ошондо сен ошону көрүп туруп, уйкуң тынчыбай калбасын. Ошондо абийириң ошондо ачылбасын. Ошондо бир сен ошондо ойгонуп жүрбө. Келген пул болсо, жеген пулуң болсо, мен жоготкон ырыска кайтып атат деп ырымын ошентип айтып кой. Бирок чындык үчүн бар. Ата бабанын арбагы мынау мыйзамдын өтүшү үчүн бар. Аны көк асман ээлери көрүп турат, сенин оюңду, кылган ишиңди эмес, сүйлөгөн сөзүңдү эмес, оюңду окуп турат, урматтуу болчурт. Мен кайтпайм. Менин өтүшүмдө кеп эмес, бул ааламдык мыйзамдын жеңишинде кеп болуп атат. Кийинки 1-күнү кандай күн болсо да мен эфирдемин. Баары бир кеңештем, мен үчүн бул утурумдук нерсе, мага бир тыйын. Кыргызча айналып калбасын. Ошо идеология тез өтүп кетсин, бир жерде так берилет. Кайсы улут ошо идеологияны тез кабыл алат, ошого бересиз деп. Анан кыргыз улутунан башка кайсы улут бар? Ааламдык мыйзамга жакын, ааламдык түшүнүккө жакын, улуулук сыпатка жакын. Анда биз уттуруп ийбейбизби? О, Турциядан келген, алып кетебиз деп. Паспортубузду жазатып, анан көп ойлонуп, жок, кыргыз журту түптөлүш керек да биринчи. О, эми түрк тилдүү элдирбиз. О, адамзат үчүн берилген бул касиет. Бул аалам мыйзамы, мен адамзат үчүн жаралган, мен чыгып кете берем чет өлкөгө. А бирок касиеттүү адам турган үчүн да бир нерсе сакталып тургандыр. Атаң турса деле бир нерсе сакталып турат го. Бай атадан кийин, эрден кийин урмат жок дегендей. Же ата кеткенде атанын малы балага буйрубайт дегендей. Кыргыздын улуулугун гана Арстаналай дүйнө элине түшүндүрө алат. Кыргыздын улуулугун тааныбай, ушул бир ыйык илим, энергия түшкөнүн элдер, улуттар баалабай, бул улуттар ошондон кырсыгып атат. Ошону акырын айтыш керек аларга. Жегенин түшүнөт, анткени алар такалып турат. Арстаналай гана чыгара алат муну. Духу, энергиясы баары ошого төп келет. Ансыз деле биз бул жерде отуруп деле бийлик кылып атабыз, дүйнөгө жүргүзүп атабыз. Энергия жөнөтүп атабыз, батышты багындырып атабыз, улуттарды жүгүнтүп атабыз. Акыры келет да, антип кырсыкпаса келеби? Изденбейт да. Ошентип урматтуу улуу журтум, алтын доорду курууга бул жерде так берилет. Ошо табык илимди жеткирүүгө, эки мыйзамын, эки дүйнө келечегин айтууга ар бир адам милдеттүү, жоопкер. Ошо илим жеткиргендиги үчүн же адамзатты өстүргөндүгү үчүн күнөө эмес, тетирисинче чоң соо иш болот деп. Ана ушу 7 катар дүйнө ээлери мыйзамы жеткиришим керек деп, ошо жактан бир утуш алышым керек деп, жеренени бир бейишке айлантам деп, 7-нин бири ыйык менмин деп, геним жетилди деп. Ошо 7-нчи номерде бекеринен болбогондур. Аалам мыйзам үчүн, кыргызды түптөө үчүн, адамзатты сактап калуу үчүн, табиатты өнүктүрүп кетүү үчүн сиздер жоопкерсиздер. Себеби ар бир адамдын ааламда дагы, жерде дагы чоң касиет, керемети бар. Ошентип утушуңуздарды алып алыңыздар. Түшүңүздөр, ишиңиздер оң болсун. Кыргыз жергесинде, дүйнөдө бир чоң бурулуш болсун. Көкүрөгүңүздөрдөгү бир керемет күчтөр иштесин. Каныңыздардагы касиет козголсун. Кийинки жуманын 1-күнү жолукканча сак саламатта туруңуздар.